өлкөбүздө деги эле дүйнөлүк коомчулукта экологиялык маселеге өзгөчө көңүл бурулуп, жашыл экономикага жана электр алып жүрүш альтернативдүү каражаттарын пайдаланууга көптөгөн иш-аракеттер жана илимий изилдөөлөр жүрүп жаткан убак. Былтыр президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул маселе боюнча сүйлөгөн сөзүндө ушул укуктук негиздерди түзүү, экологияны сактоодо сот тутумунун кандай негизде коомчулук менен бирге иш алып баруусу өтө жооптуу деп белгилей кеткен. Бүгүн дагы президент Садыр Жапаров ушул иш-чарага өзүнүн билдирүүсүн жөнөттү. Экинчиден, бул биринчи жогорку соттун демилгеси менен Кыргызстанда ысык көлдүн жегенде өтүп жатышадагы өзгөчө мааниге ээ. Себеп дегенде башка өлкөлөрдөн келген биздин меймандарыбыз дагы бүгүнкү күндөгү биздин экологиялык кырдаалды, бүгүнкү күндөгү биздин укуктук негизди, экологияны сактоодо коом менен элдин, жаратыш менен элдин биргеликте иш алып баруусу өтө курч болуп турган убак. Өлкөбүздө азыркы учурда көптөгөн укуктук базалар түзүлө баштады. Токтом иретинде, Жарлык иретинде, Мыйзам иретинде. Буга биздин жогорку сотубуз активдүү жана жигердүү катышып аткан убак. Ар дайым ушундай маселелер талкууланганда жана ушул багыттагы маселелерге укуктук негизди берүүдө жогорку соттун ролу чоң. Ошон үчүн ушул демилгени жогорку сот өз колуна алып, анын төрагасы Замирбек Коромоевич уюштуруу иштерине дембедем киришип, өлкөбүздө 2 күндүк жеке эле көлдүн жээги менен эмес, тоо кыркасы менен да тааныштыруу коргон далалат аракеттер жана пикир алмашуулар өз жемишин берет деп ойлойм. Кыргызстанда бул иш-чараларга өзгөчө маани беребиз. Акыркы жылдарды коомдук экологиялык кыймылдар, мамлекеттик экологиялык кыймылдар, өз ара карым-каташ жана бирге аракеттенүү демилгелер коомчулук тараптан, расмий бийлик тарабынан өтө колдоого алынып жатат. Ошон үчүн өз учурунда, өз мезгилинде өтүп жаткан бүгүнкү эл аралык конференция өзүнүн жемиштүү ишин аяктай алат деп терең ишенемин. Бүгүнкү башка өлкөлөрдөн келген, ООН өкүлчүлүгүнөн келген бүгүнкү конференциянын катышуучуларына ийгилик каалоо менен жигердүү иш болуп аягына чыгуусуна тилек кылат элек. Ушул бүгүнкү конференциябыздын жыйынтыгы менен бир топ маалыматтар дагы пайда болуп, ал коомчулукка жеткирилет деген мен тилектештемин да. Конференциянын ишине ийгилик каалап кетейин.